Assalamu alaikum ustaz. İlim yolunda жүргөндөр вакытты кандай туура пайдалануу керек дейт. İlim yolunda жүргөн адам вакытты көзүнүн карагындай сакташ керек. Вакыт деген бул өмүр. Ар бир вакыттан пайдаланыш керек. Вакыттан пайдаланбай, ар нерсени көрүп, бир нерселерди чукулап вакытын өткөргөн адам ал илимге жетише албайт. İlim deyt, özüңdün бар жоғыңды берсең, илим өзүнөн аз эле нерсени берет. Эгер сен өзүңөн бир аз эле вакытты берсең, илим сага эч нерсе бербейт дейт. Ошон үчүн вакытты пайдаланыш керек. Вакытты пайдаланганда кандай? Атайын тартип түзүш керек. Багымдаттан кийин бул китепти окуйм. Андан мынча саатка чейин бул жерге барам, андан кийин бул жака барам. Ар бир күнүнүн немесин, программасын түзүш керек. Бүгүн мынча байт нахуйдан жаттайм, Курандан мынча пара окуймун деп өзүнө тартип кылмайынча ийгиликке жетпейт. Анан вакыттан пайдаланыш керек. Мактануу иретинде эмес, силерге мотивация деп коебу. Ошол максатында бир эки кыссаны айтып берейин. Биринчиси, Меккеде окуп жүргөнүбүздө Чубак устаз бизге өтө көп эскертет эле. Вакыт деп. Меккеге ким барса билет, Меккеде светофорлор узак жанат. 2 мүнөт, ажылыкта 5 мүнөт, 10 мүнөт жанат. Анан пробка болот. Атайын бир китепти Чубак устаз машинасына салып койчу. Ошол машинада окула турган китеп, ал башка жерде окулбайт ал китеп. Анан биз да ошондой бир китеп салып койгонбуз. Танакудатул албани ал-вадихат деген китепти Шейх Хасан ас-Саккафтын. Ошол 3 томдук китеп. Ошол 3 томдук китепти светофордо окуп бүтүргөм. Светофор токтогондо алып окуйбуз. Светофордо жүргөндө кайра жаап койсун. Вакыттан пайдалануу, Ал китепти мүмкүн башка жакта окулбайт. Ошо светофордо окулуп бүтүргөн ошол 3 том китеп. Чай ичкенде атайын неме кылып коет элем. Чай ичкенде Шейх Саид Нурсинин Калимат деген китеби бар. Ошонун түркчөсү атайын биздин бир туугандар алып берген. Түркчөсүн да бир аз окуп үйрөнөйүн деп. Ал Меккеде жүргөндө чай ичкен столдун жанында турчу. Келинчегим чайга келгиле дегенде дароо келет элем дагы. Ошол чайды алып келип, антип коюп, куйгучаңды Калиматтан бир бет окуйт элем. Ал чай ичкенде окула турган китеп. Башка вакытта окулунбайт. Ошондой болуп адамдар ар бир нерсесин өзүнө вакыт коюш керек, китеп окуну. Бизде мисалы үчүн өмүр деген бир инибиз бар. Басып жүрүп китеп окуйт. Кулагында доктор Салахтын немеси жаңылып турат. Үйүнө барсаң телевизорунда окуганда китеби жүздөгөн китептерди окуп чыккан. Бүгүн да бир китепти сүйлөштүк. Мадхал фикл Ханафидин усулуна кирүүнүн мадхалы бар. Ад-Дирасат деген китеп. Ошону 5 жол окуп чыктым дейт. Мен 2 жол окугаманчы. Ал 5 жол окуп чыктым дейт. Адамдар өзлөрүнүн вакыттарына эмнеге көңүл буруусу керек. Ассаламу алейкум устаз. Абу Ханифа рахматуллах алейхи чоң табиин болгонбу? Жок, Абу Ханифа кичинекей табииндерден болгон, чоң табииндерден илим алган. Ошон үчүн Абу Ханифаны сахабалардан хадис риваят кылгандыгында талаш бар. Биздин ханафилер хадис риваят кылган дейт, а мухаддистер болсо жок, Абу Ханифа сахабалардан риваят кылган эмес, балки кибар табиин, чоң табииндерден илим алган. Хаммад ибн Аби Сулайма, Ибрахим Нахаи мына ошолордон илим алган кичинекей табииндерден. Бухари китебинин Ханафи мазхабка каршы келген жерлери барбы дейт. Бухари китеби биз окуп аткан китептин Ханафи мазхабка каршы келген жери эмес. Ошол хадис, бул Бухаринин китеби неме сөз эмес да, бул пайгамбардын сөзү. Кээ бир хадистер бар, биздин Ханафи мазхабка, же пайгамбар Ханафи мазхабы албаган хадистер бар. Мисалы үчүн намазда кол көтөрүү, аминди жария айтуу, аларды биздин Ханафи алымдар эмне деп түшүнгөн? Алар мансух, өкүмү кеткен деп. Башка хадистер бар, өкүмү кеткендиги жөнүндө. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун халифалыгы мезгилинде мен Умар ибн Хаттабтын аркасынан намаз окудум, колум көтөрбөй окуйт эле дейт. Ибн Масуд радиаллаху анху Куфага келгенде андан сурашкан, бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазын окуп берчи дегенде,
Ошо колун көтөрбөстөн намаз окуган Ибн Мас'уд. Анан ошонун бардык хадистери топ келип, кол көтөргөн исламдын башында болгон. Кийин өкүмү кеткен. Исламдын башында намазда ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам деп салам берип, алиге алып, илим намаз улана берген. Ай башкача айтканда намазда сүйлөө уруксат болгон. Анан кийин ал өкүмү кеткен. Ошондой эле кол көтөрүүнүн дагы өкүмү кеткен, исламдын башында болгон. Эми кээки башка Шафи мазхабындагылар жок, биз өкүмү кеткен эмес, аны амал кылабыз дейт. Алардын өзүнүн мазхабы, биздин өзүбүздүн мазхабы. Анан ошол хадистер Бухарида бар. Аны Бухари Ханафи мазхабга каршы дебейбиз. Болгону Ханафи мазхабтар хадисти кандай түшүнгөн деп айтабыз. Ассаламу алейкум уста, сапарда жүргөн адам 4 рекеттүү фарз намаздарда местный имамга уюп калса кандай ниет кылабыз дейт. Сапарда жүргөндө 4 рекеттик намаздар 2 рекет болуп кыскартып окулунат. Шам өзүнүн убагында, өзүндөй болуп, витр важып окулунат. Анан сүннөттөрдүн бардыгы окулунат. Азыр ушундай бир неме чыгып атат, сүннөттөр сапарда окулунбайт. Сүннөттөрдүн туурасы сапарда окулунат. Анан кээбирчилер айтат, парызды Аллах Таала 2 рекет кылбаса сүннөттү эмне? О, парызды Аллах Таала 2 рекет кылгыла деди. Ал Аллах Тааланын бизге берген жеңилдиги. Бирок бизге сүннөт кылган пайгамбарыбыз пешинин астындагы 4 рекет сүннөттү. Же болбосо пешинин аркасында 2 рекет сүннөттү. Же болбосо башка сүннөттөрдү кыскарткыла деп айткан эмес. Өзү улоодо жүргөндө сапарда дайыма сүннөттөрдү окуган. Улоодо кетип атып, машинада кетип атып сүннөттөрдү окуса болот, а? Демек, сүннөттөр мурда кандай болсо ошо ойдон калды. Ага бизге далил келип, пайгамбарыбыз сүннөттөрдө 2 рекет окугула десе, 2 рекет окумакпыз. Андай болгон жок. Ошо өз абалында калды. Парыздар гана эмне болду да? 4 рекеттиктер 2 рекет болду. Эми местный имамга мындай бир жерге барып конуп калганда, ошол жерде же болбосо кайсы эле мечитке барып калганда, ошол имамга ыктыда кылдым деп эле уюй берет. Ушул намазды ушул имамга уюга ыктыда кылдым дейт. Ошол имам менен толук окуйт. Криптовалюта арам деп атышат. Мен криптовалюта чоң суммада алгам. Акчам арам болуп калдыбы дейт. Криптовалюта боюнча азыркы замандын аалымдары өзлөрүнүн пикирлерин айтып. Бул жаңы маселе. Бул биздин китептерде жок. Криптовалютадан жаңы цифралардан турган акча. Биз кармай турган кагаз эмес, цифра менен турат. Бул кээ бир мамлекеттерде гана акча деп эсептелинбесе, көпчүлүк мамлекеттерде акча деп эсептелине элек. Доллардай болуп дүйнө жүзү тааный элек. Кээ бир мамлекеттер, ошол тааныган мамлекеттерде иштетүү мүмкүн болсо керек, бирок биздин мамлекеттерде криптовалютаны али биз акча деп эсептей элекпиз. Мунун коркунучу эмнеде? Адамдар алданып калуусу мүмкүн. Сен сатып ала бересиң, бир мезгилге барганда криптовалюта иштебейт экен, бул пикирибизден кайттык десе, сен сатып алган акчаң күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн азыркы мезгилдин залкар аалымы устазыбыз доктор Сала Абул Хаж азыркы мезгилде дурус эмес деп айтабыз. Мүмкүн бир мезгил келет, дүйнөнүн бардыгы буну акча деп доллардай кылып этибарга алып, бардыгы таанып калса, эч ким жокко чыгара албай турган деңгээлде болсо, ошол мезгилде акча деп эсептелет, бирок азыркы мезгилде дурус дебей турганыбыз жакшы. Адамдар алданып калбасын дейт. Эми эгерде сиз мурда билбестен туруп акчаны алган болсоңуз, Аллах Таала күнөөңүздү кечирген болсо, мүмкүнчүлүк болсо садака берип койсоңуз болот. Себеби арамдан табылган акчалардын кетирүүнүн бирден бир жолу бул садака бериш керек. Башка жол жок. Садака бересиң жок болот. Ошого азыркы мезгилде дурус деп аткандан кийин бул акчалар адал болбой калат. Ошон үчүн садака берип койгонуңуз жакшы болот. Кудай таалам баарыбыз туура жолго салсын. Ассаламу алейкум устаз. Хава эне Адам алейхиссаламдын аялы кабыргадан жаралганбы, же топурактан жаралганбы дейт. Ай, машалла. Бул киши бир жерден бир нерсени уккан булчу. Жөнөкөй эмес. Биздин жалпы элдердин арасында
Hawa enemiz adam atanın kavurgasından jaralgan dep aytылып жүрөт. Жалпы элдердин арасында. Андан кийин дагы аңгемелер чыгып кеткен. Күнүгө Hawa enemiz туруп Адам алейхиссалам кавургасын санайт экен, башка да жаратып койбойт. Ушундай жомоктор чыгып кеткен. Бирок бунун негизи пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хуликат мин дил'ин, кавургадан жаралган деген хадис бар. Дагы бир сахих хадис бар, ушул эле баштан аяк хадис, хуликат кадил'ин деген. Кавургага окшоп жаралган деген. Бул жерде ошо хадисти риваят кылганда маани менен риваят кылган бир аз катарчылык кетип калган. Ошого биздин устазыбыз Салахиддин Идлиби деген бир алым бар. Өзү Шамдык, Шафи мазхабында устаз Абдул Фаттах Абу Гудданын шакирти болду. Ошонун атайын макаласы бар. Hawa enemiz кавургадан жаралганбы, же кавургадай жаралганбы? Туурарагы асах ривая кадил'ин, кавургадай жаралган. Кавургадан эмес. Ба риваят кылынганда бир сахих риваятта кавургадан десе, бир риваятта кавургадай дейт. Кавургадай дегендин максаты эмне? Ийри. Түздөйм десең, сындырасың. Сындыганы анын талагы. Ошо кавургадай жаралган, аны ошол бойдон жашай бер деген сөз. Аны түздөйм деп убара болбо. Аны түздөйм деп убара болбо. Аны түздөйм десең сынат ал. Андан көрө ошого карап сен дагы мындай болуп ал, мындай болуп. Болбосо сындырасың анычы. Сындырганы талак бересиң. Ошого түздөйм десең акыры бар сынат. Эми ошол эки хадистин асахра туурарагы жолдорун топтоп келгенде эмне? Кавургадай жаралган деген риваят асахра. Өкө дегенде сахих, бирок бирөөсү сахихирээк. Кавургадан жаралды. Себеби кавургадан жарал дегенде мындай бир аз табиятка да туура келбейт. Эмне себептен? Эч жерде айтылган жок. Аллах Таала Куранда адамды топурактан жаратып, неменен деле, Hawa enebizди деле топурактан жараткан. Суро, экинчи суро. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сакалын көрсө сахаба болобу дейт. Биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сакалы чында ошонун сакалы бул өзүнчө проблема, чоң проблема. Кээ биркилер пайгамбарыбыздын сакалы деп бир узун 1,5 метр чачты алып жүрөт. Анан бул сакал эмес, ушу сакалым чач экен, адашып калыппыз дейт. Чачы ушундай болгон экен, пайгамбардын чачы кыска болгон, андай 1 метр болгон эмес. Мындай бир кичине, анан кыл ал мындай бир тал кыл жүрөт пайгамбарыбыздын сакалы да. Болгон болсо нур үстүнө нур. Ахмад ибн Хамбал рахматуллах алейхинде пайгамбарыбыздан бир тал сакалы болгон экен. Bir rivayette çaçı değil, bir rivayette sakal. Peygamberimiz Ahmed ibn Hanbal daima eğer oğurup kalsa, oşonun üstüne su koyup, içip, oşon bilen şifa kıl çıkan. Darı orduna koldan çıkan. Biroq hiç kim Ahmed ibn Hanbal'dı sahabi degen yok. Ahmed ibn Hanbal'da bolgon peygamberin sakalı. Andan keyin dagı gelip koldan kolga ötüp жүргөн bolsa mümkün. Biroq peygamberimizdin sakalın görүү menen sahabalık darajaga jetilbeyt. Peygamberimizni iman keltirgen abalda görüp, anan ölgön adam gana sahaba bolot. Özün görüş kerek, saatini. Peygamberimizni tirүү mezgilde gördüm degen kebirki alımдар бар. İmam Laknavi başkalar men peygamberimizni Laknavi geçek alım. Alarda деле эч ким сахаба деген жок. Анан кебиркилер кыйкып чыккан, пeygamberimiz ölgөн, кантип тирүү бойдон көрдү. Анын өзүнүн кыссасы бар. Peygamberlar tirүү. Peygamberimiz Isra ve Miraç nemesinde, Isra Miraç'da Mekke'den Palestinaga uçup bar da. Oşol jerde bardык peygamberlarga iman bol namaz okudu. Alar denesi menen, canı menen geldi je ruhu geldi. Denesi menen, canı menen geldi. Demek peygamberlarga Allah Taala mümkünçülük berse, asmanga çıkkanda kança degen peygamberlar gördü. Adam aleyhisselam dedi, İbrahim, Musa aleyhisselam menen süйлөштү. Kança hareket boldu, namazda kıskart degen ruh menen süйлөштү, je süret menen be. Musa aleyhisselam özü menen süйлөштү.
Musa aleyhisselam kaçan ölgөн? Allah Taala kede kalaганын kılat. Oşogo ima azırkı mezgilde Peygamberimizni tiriw gördüm degender delе sahaba dep aytılmayt. Саламатсызбы? Sizden bir nerse surap bilip alsam bolобу? Бүгүн жолдошум кой сойдуруп алып келген. Sen tuzdap salıp koy deyt. Men aytıp jatam. Bizde андай emez. Erkek kişi jiliktep tuzdap koyot dep. Жолдошум sen tamak kılasың, sen tuzdu sen bilesin. Oşoga karap tuzda deyt. Girilce toğuk bışırsak da sen kıl deyt. Menin atam takır başkaça bolчу. Girildi dağı, koydu dağı özü soyup jiliktep beret. Jada kalsa darбызды alıp kelse da soyup beretler deyt. Bul emi erkekten үйгө болгон мамилеси. Эркек киши койду союп, жакшынакай кылып, жиликтеп алып кеп берет. Анан аял туздап коет. Анын себеби туздаганда канча туз салганын аял билиши керек. Эртең тамак салат, Анан бунун атасы жакшы экен да, машалла. Машалла. Үйүндө бардык иштерди кылат экен. Бул жакшы сыпат. Билбегиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн гөлөшүн тиккен. Өзү үйдө шыпырган. Бул жакшы сыпат. Ayallarına жардам берген жакшы. Анан бул катыбай жардам берип, туздап берип койсун. Туздап жардамдашып берсин. Менин суроом бар эле. Мен духи сатып иштеп жатам. Бирок бул артында киши жазсаң световый маркетинг болуп кетет. Бирок мунда эч ким эч кандай акчаны жебейт. Атында бир жазуу өтө неме жазылыптыр. Негизи световый маркетингге окшогон нерселердин бардыгы дурус эмес. Акча албаса деле алдамчылык бар. Ошон үчүн жөн эле сатып алып жөн иштеген жакшы. Ustaz namazda ar bir zam sürönü okuganda Bismillah'ını aytıp durut kerekpi deydi. Jok Fatiha menen zam sürönün arasında Bismillah'ını aytpagan toğra. Hidayada mına şunday dep keledi. Namazda zam sürönü okup jatkanda misal Ayatal Kursi'din ayağında azim degen jerin Hakim de okup alsa adam sajda kılı kerekpi. Kayradan oku kerek dedi. Eğer adaşıp kala turgan bolsa sajda safı kılat. Kıraatta adaşkan bolsa sajda safı kılat. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ustaz Olcoba aydet. Allah razı olsun sizden de Allah razı olsun. Menin jürögümdü öğütken bir mesele var. Azırkı dini ahval uşul boydan ulana berse, çoğun janjal çıgışı mümkün. Emespi, biz Kırgız eli saltуу İslam'dı karmanıp gelgenbiz. Azır bolsa ötö köp bolup ketti. Kanday bolat? Ustazыбыз. Bir nese aytsaң seninki tuura emes deşet. Bizdin alımdar alım katarı körüşpöyt. Uşunday bir zaman gelip kaldı. İnternetten ilim algan, je bolboso bir başka jaka barıp tuura emes bagıttagı ilim alınıp kelip andan keyin bizde köp жылдардан beri kalıptanıp kalgan anan salttуу din, salttуу İslam dep aytılып жүрөt. Kebirkiler buga tuura emes maani. Salttуу деген nerse İslam bu salt emes deyt. Joan tuura түшүnүү керек. Salttуу İslam деген nerse ошол Ханафи мазхаб биздин каныбызга, жаныбызга, элибизге сиңип bir amal kılsak oşol mazhabты negizinde kılıp jada kalsa saltlarыбызда mazhabda yok. Andan salttуу İslam dep atka bürüp kalgan. Emese Hanafi mazhab desеңizdер болот, salttуу İslam debeyleçi. Bizde jeribizde Hanafi mazhabı, Maturidi akidası bolup atабы, mına uşu menen ketkenibиz tuura. Anan başka jaktan ilim alıp kelgenler biz menen uşul bir jolga түшүүгө милдеттүү. Sebebi ынтымагыбызды бекемдешибиз керек. Eğer андай kılbasak çındap elibizde ajırım payda bolot. Bir tuğandardын arasında ajırım payda bolot.
Кошунанын ортосунда ажырым пайда болот. Бир жерге адамдар отура албай калат. Ошон үчүн бир мазхаб менен, бир дин менен жүргөнүбүз жакшы. Анан сырттан үйрөнүп келгениңерди ошол жака таштагыла. Бул жака ханафи болуп келгиле. Мен устазым Шейх Тарык Сардар Али Чубак ажынында устаз болот. Ошол кишиге суроо берилип калды. Дүйбандилер менен берелбилердин арасында ушундай жаңжалдар бар экен, кимиси туура, кимиси туура эмес дедилер. Аябай ачуусу келди. Ал берелбилер менен дүйбандилер ошо Индияда бири-бири менен талашып турат. Силер кыргыздарга эмне бар анда? Силер кыргыздар ханафисиңер, ханафи жолуңарды кармагыла, аралашпагыла. Ошакта окугандагы ошо берелбиде окуганын берелбилигин бул жака алып келбесин. Дүйбандидагы дүйбандилигин алып келбесин. Бул жердеги салттуу биздин Орта Азияда калыптанган диниңерди кармагыла деди. Ансыңарындай биз да ушул жерде өзүбүздүн устаздардан илим алган. Ошол илимдерди эле кеңейтип келдик. Биз сыртка барып жаңы нерсе алып келген жокпуз. Ошо бул жерде Мухтасарды окуганбыз, Хидаяны окуганбыз, ошо Хидаяны жакшыраак түшүнүп келдик аяка барыпчы. Башка жаңы нерсе алып келген жокпуз. Азыр үйлөнгөндө нике баланын үйүнөн кыйылып жатат. Кээ бирлердин кыздын үйүндө чыгып, баланын үйүнө барганча жолдо сүрөткө түшөт, кучакташат, өбөт. Ушулар зина болду десем, бир таксыр айтат. Нике бул келишим, сунуш кабыл алуу менен байланат. Молда нике окубаганы менен калың берип, ата энесинин колунан батасын алып чыгып кетип жатат. Ушул жерде ижаб кабулдун сүрөтү бар дейт. Бала ижаб сыяктуу барып, валисинен сурап жатат. Атасы өзү берип жатат кызын дейт. Ак көйнөк кийип ал разы болуп чыгып жатат дейт. Баланын үйүндө нике ал баракаттан дейт. Баланын үйүнө бар нике кыйыш керек экен дейт. Ошондой жолдо баланын үйүнө нике окуганга чейин зина деп кескин айта албайбызбы? Же молдо илимсиз болуп анын окуган никесине шектенген болсо берки кишилердики нике десек болобу дейт. Суроону кыска жазыш керек, так жазыш керек, Кыздын үйүндө нике кыйылган макулураак. Ал эми жана сыртында сүрөтүндө никеге окшогону менен ал нике эмес. Андай боло турган болсо мурдагы тойлордун бардыгы дурус деп айтыш керек болот. Нике бул башкача. Нике барып астына барып, анын кутбасын окуп, өзүнүн оозунан угуп, макулсуңбу деп оозунан чыгартып, анан тиги мен кабыл алдым деп анан нике кыйылат. Сыртынан сүрөт табылса деле нике кыйылганы жакшы. Кыздын үйүндө кыйылганы, андан кийин анын аялы болуп калат, анан сүрөткө түшөбү, кучакташабы, анан жанагындай кылабы, анын бардыгы менен өзүнүн иши болот. Ошон үчүн аялдын үйүндө нике кыйган, кыздын үйүндө нике кыйган дурус, Эми баланын үйүнө барып нике кыйылган береке дейт, ал боюнча бир далил деле жок, хадис деле жок, бир алымдын айткан сөзү деле жок. Нике кыйылганы береке. Кайсы жерде кыйылган эмес, Килем паластада жаныбарлардын сүрөтү бар дейт. Намаз окуса болобу? Намаз окуган жерде сүрөттүн болуусу макрух, Ал сүрөт кандай сүрөт болуш керек? Колго тартылган сүрөт болуш керек. Фотоаппаратка тартылган сүрөт бул өкүмгө кирбейт. Фатва ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы жан киргизесин, сүрөт тартсаң ушунун Аллахтын лаанаты болсун деген хадиси кол менен тарткан сүрөткө андан кийин скульптор жанагы чегип жасаган шу экөөнү айтылат. Ал эми фотоаппарат менен, камера менен тартылган нерсе ал хадиске кирбейт. Бул боюнча Мисирдин чоң аалымы, муфтийи, Ханафи Мухаммад Бахит Мути'i деген атайын китеп жазган. Андан кийин ошол Мухаммад Бахит Мути'ди туурап дагы башка аалымдар дагы китеп жазган. Биздин устазыбыз доктор Салах да ошол немени айтат. Сүрөткө тартылган, фотоаппарат менен тартылгандын өкүмү
кол менен тартылган өкүмүн өтпөйт. Фотоаппарат менен тартылган сүрөт үйдө илинип турса, периште кирбейт деп айтпайбыз, а? Ал эмне себептен десе, сүрөт жөн эле көлөкөнү сактап берет экен фотоаппарат. Кандай эле сиз сууну карайсыз го? Сууну карасаңыз өзүңүздүн сүрөтүңүздү көрөсүз го? Ошондой эле дейт. Ал эми колу менен тартып анын мурдун, көзүн чыгаруу ошо пайгамбарыбыз кайтарган нерсе. Ошого эгерде паласта астында ошондой колго тартылган же болбосо бир жаныбарга окшогон болсо, көп зыян тийбейт. Так даана көрүнбөсө. Эгер так даана көрүнүп турса, астында болсо макрух эмес дейт. Тебелеп туруп аны азаптап, жанагындай кордоп туруп намаз окуп аткан. Алдында болсо ошо дурус эмес. Анан ошол сүрөтү бар нерселерди жакшысы үйдөн алып чыгып койгон жакшы. Абдул Хамид экинин учурунда имам Бухаринин китептери өрттөлгөн беле дейт. Алла. Абдул Хамид экинчинин мезгилинде имам Бухаридин китептери өрттөлгөн боюнча менде маалымат жок. Бирок менде маалымат бар, Абдул Хамид эки Амирия деген басмаканадан Сахih Бухариди басмаканага берүүгө буйрук бергенин билем. Анан ал мезгилде өрттөлдү дегенди мен билбейм. Эгерде билгендер болсо, кабар берсин. Эки киши намаз окуп жатканда, үчүнчү киши жамаат болуп кошуларда такбир айтып туруп экинчи кишини тартып өзүнө тартабы же такбир айткандан кийинби? Сиз келсеңиз, эки адам намаз окуп атат. Эки адам намаз окуганда жанаша окулат. Эки риваят бар. Бир катарга туруп окуса дагы болот, бир аз аркараак жүрсө да болот. Биздин устазыбыз Юсуф Канади деген бир чоң ханафи алым бар Маккада. Ошол туурарагы тең туруп окуган жакшы дейт. Бу башка китептерде бир аз аркага жылып турсун деген дагы риваят бар. Ал мухим ушундай абалда туруп окуйт. Үчүнчү адам келгенде имамды алдыга түртөт же бир адамды аркага тартат. Аны абалга карайт. Эгерде имамды, мисалы үчүн эки адам келип туруп бир катар туруп алды, мындай болупчу. Анан имам турса, эки адамды аркага тарткандан көрө имамды алдыга түрткөн жеңилирээк болот дейт. Бир адамдын кыймылы болот дейт. Ошого карап көрөт. Кайсы нерсе жеңилирээк? Имамды түртөт же болбосо арканы тартат. Анан тартып алып туруп такбир кылган жакшы. Такбир кылып намазга кирип алып тартсаңыз, намазда кыймылдаган болуп каласыз. Ошого биринчи тартып алып туруп, андан кийин такбир кылганыңыз жакшы болот, а? Суроолор бүттү, бизде биякта. Ассаламу алейкум. Аял кишилер балдарын көтөрүп же балдарын үстүнө минип алса, намаз окуп жатканда намаз дурус болобу же дурус болбой калабы? Намаз бузулат дегендер бар дейт. Бул жаңы чыкты, бул маселе. Нажас. Бул маселени жайып айтышыбыз керек. Эгер бала, бул аслыл баб дейт. Фикhtагы аслыл баб, бул маселе эмне? Чымчыктан алынган. Чымчык бир адам намаз окуп атса, бир нажас чымчык келип адамга консо, намаз бузула бузулбайбы? Намазда нажасатты алып жүрүү намазды бузат. Эгерде бир рукун өлчөмүнчө намаз ошол нажасат менен окуган болсо. Алымдар айтат, бир чымчык келди, ал бир нажас жерге барып оонаган же жуунган, нажас сууга жуунган эми мындай эфтира дейт, ушундай болсо деген сөз. Келип консо каралат. Эгерде чымчыктын бутунда нажас жок боло турган болсо, келип кийимге тийгенде бутуда нажас, кийимди бир дирхамдын өлчөмүнчө эгерде коюу боло турган болсо, эгерде ардул каф дейт, колгомда сууну куюп, колду ачканда могул жерде бир аз суу калат, ошонун өлчөмүнчө кийимге тие турган болсо, бул кечирим. Андан көп боло турган болсо, намазды бузат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эгер чымчыктын бутунда нажасат жок, өзүндө нажас, буту таза, келип конгон болсо, ошон чымчык менен бир рукун убактынча, бир намаздын рукуудан, кыямдан рукууга барганга чейин тура турган болсо, намаз бузула бузулбайса, алымдар бузулбайт дейт. Себеби бул намаз окуучунун амалынан эмес, бул сырттан келди дейт.
сүрөттө намаз окуучу адам najasatты көтөрүп турган болуп атса деле намаз бузулбайт дейт. Эми ушул маселеден тахриж кылып чыгарып алымдар айтат, эгер бала bir ayal kişi apası namaz okup atsa, gelip астына отырып алса кандай болот? Баланы эки түр менен карайбыз. Эгерде бала өзү басып келе турган болсо, баланын эки түр менен карап, биринчиси баланын кийиминде ачык najasat боло турган болсо, суу же курук, ошол келип аялдын бутуна отурганда жанагы дирхам өлчөмүнчө же болбосо колдун алаканында суунун өлчөмүнөн көбүрөөк аялдын кийимине тийсе, ана намаз бузулат. Эгер бир рукун ошону намаз окуган болсо. Эми бала таптаза экен. Кийимдери кургак бойдон экен, эч кандай najasat жок. Бирок памперстин ичинде конфет бар. Кандай болот? Андай боло турган баланы эки түр менен карайбыз. Бала өзү баса турган бала, анан эмчектеги көтөрө турган бала. Эгерде өзү баса турган бала келип памперстин ичинде najasat болсо, аялдын апасынын астына отурса дагы, үстүнө асылып алса дагы намаз бузулбайт. Жана чымчыкка салыштырат. Ал жерде najasatты көтөрүүчү бала болот, намаз окуучу эмес. Өзү баскан болсо, ястамсику деп келет китептерде. Ястамсику ай яқдирин маши, басканга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бала эмчектеги өзү баса албайт. Апасы памперсинде najasat бар. Апасы ошону көтөрүп алып намаз окуса, бир рукун өлчөмүнчөлүк намаз окуган болсо, анда намаз бузулуп калат. Себеби ал жерде najasat энеге же болбосо намаз окуучуга өтөт. Ушул маселе. Assalamu alaikum. Сүрөт боюнча сурайын дегем. Көз, мурун же оозду өзүнчө кылып тартса болобу? Мисалы, бир барака, бир гана көз тартып дейт. Ал көздүн өзү тартылынса, сүрөт тартылын деп эсептелинбейт. Бирок макрух болсо керек. Арам болбосо да макрух болот, ошону тартпаган жакшы. Бирок намазды бузбайт, иншалла. Аллаху алам. Assalamu alaikum. 6-7 жашар кызды бийге берсе болобу? Художественный гимнастикагачы? Кесип кылыш ниетинде жок, жөн гана спорттун туура катары элге кыймыл үчүн дейт. 6, 5, 4, 5 кичинекей кыздар болсо зыяны жок, себеби балагатка жете элек. Ал эми балагатка жеткенден кийин жанагындай бийге катышканы, башкага катышканы туура эмес. Ага чейин ошол кыймыл аракети спорт катарында балагатка жетерек мезгилде берсе болот. Негизи бербеген жакшы, берсе зыяны жок. Менин суроом, менин кызым турмушка чыкпай машина уруп каза болуп калды Москвада. Ошондо кызымдын аркы дүйнөсү кандай болот? Шейит болот деп угам. Кызым Кудайга шүгүр хижабы бар болчу, намазы бар болчу, орозону кармачу. Хур кыз болот деп угам. Негиз эле турмушка чыкпай өткөн кыздар жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Анан ушул өтүп кеткен кызыма страховка акча берилет экен, груз 200 деп берилет экен. Анан моральный ущерб деп уруп кеткен адам берет экен. Ушул акчаларды кандай кылып иштесе болот? Биринчиден Кудай Таалам өз меримин алган болсун, намазы менен, жолугу менен бул дүйнөнү өткөн болсо, бул кырсык деп коет. Эми үмүт кылабыз, акыреттик шахидтерден болуусун үмүт кылабыз. Бирок турмушка чыга электе күйөөгө өлгөн, андан кийин өлгөн дегендер бир неме жок. Мындай артыкчылык болот, андай болот дегенчи, ошол канча жашка чейин болсо балагаттан жеткенден кийин кандай жакшы амал кылды, ошонусуна каралат. Жакшы ибадат кылды, намазын окуду, ошого карап иншалла бейишине кирет деп ойлойт. Ал эми балагатка жете электер булар эмне кечирим булардыкы, ата энесине кайра шапаат кылат, Хур кыз болот деген ал менде маалымат жок. Хур кыз болгону боюнча менде маалымат жок. Анан жана страховкага болгон акчаларды кун катары алса болот. Алып калган нерсе иштетсе болот. Мүмкүн ошого бир жакшы
sadaka jariya kılıp medrese saldırsın, başka nese saldırsın, baldardı okutsun, soğuk tiyet inşallah. Salamatsızbı? Menin atam ооруп каза болду. Bir cumadan keyin kızım 3 yaşta bolчу suğa düşüp каза болду dedi. Subhanallah. Kızım ötken günü maga Allah'dan belgi boluptur. Suunu körüp korkup ketkem. Kızımın betin juğan akırkı jolu oşol boldu. Sulu kündөгүдөн başkaça bolчу sulu болду dedi. Oşol günü aябай biyledi. Көңүл урбайынча балага көп. Kızımdan keyin kızımdı estesem kıynalıp ketem. Suda kıynalıp öldü dep. Жообуңузду күтөм dedi. Atama kızıma kanday soğup kılsak bolot dedi. Эми мага bir ayan geldi dep, belgi geldi dep aytkan жакшы эмес, Ал мындай sizge bir ошондой серизи мүмкүн. Эми атаңыз өлсө, андан кийин кызыңыз өлсө, бул Аллах Тааланын тагдыры. Бул bir нерсенин себеби менен мындай болбойт. Аллах Таала ушундай пешенесине жазган, ошентип биринин артынан бири өлгөн болуусу мүмкүн. Эми наристелер 3 yaşta eкен, 3 yaştagılar bular beyişte çimçik болуп учуп жүрөт dedi. Ал ата энесин кыяматта шапаат кылат dedi. İnşallah кайгырбаңыз, эч кандай жаман болбойт. İnşallah beyişte жолугасыңар, Кудайым буйрса. Ал эми аларга арнап Кур'ан окусаңыз, салават айтып, сообун жөнөтсөңүз, садака жария, мечит курсаңыз, медресе курсаңыз, ошолордун баары атаңызга дагы жетип турат. Ал эми кызыңыз сиздин соогуңузга муктаж эмес, ал бейиштик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandaysiz ustaz? Nike kıygandan keyin 40 gün Şamdan keyin köçөгө жалгыз чыкпаш керек деп көпчүлүк айтат. Ошол тууралуу билип алайын деген элем dedi. 40 gün ошол биздин Ош тарапта ушундай нерсе бар. 40 күнгө чейин үйлөнгөн эшикке чыкпасын. Ал деген нерсе аялдын жанында болсун деген сөз. Тентибей эшикте. Жаңы аял болду. Ал ошол барган келинге эң жакын эле күрөөсү. Кайнесинен тартынат, кайнатасынан тартынат, эшикке чыга албайт. Мен жеңем бар, эшикке чыкса короз кубалайт болчу. Короз келип тебет болчу. Аны мен корuyт элем. Ошондой болушу мүмкүн. Жардам бериш керек. Ошого 40 күнгө чейин ошол кыз өзү ошол үйгө кичине отук ташып, эл менен сиңишип кеткенге чейин ошо жанында туруп турсун деген нерсе бар. Өзбектерде кыйын салт катары калманышат. Бирок шариятыбызда бир атайын нерсеси жок. Assalamu alaikum. Menin suroom, men kimge jala japkanımdı, kimdi gıybat kılganımdı, jana kimdi uşaqtaganımdı bilbeyim. Emi kantip kimden keçirim suraşımdı bilbey jatam. Kantip keçirim surasam bolot. Bilbesen şunday toba kılasın. Allah'ım menin günahlarımды keçir. Şunday gıybat kıldım ele, alardın atından sadaka kılıp koyunuz kolunuzdan gelse. Eğer de dua kılınız, Allah Taala ошолорду эсиңизге салса, барып кечирим сурап койсоңуз болот. Бирок азыркы мезгилде гыйбат кылганын бардыгы эле барып гыйбат кылгандан кечирим сурабайт азыр. Аллахка дуа кылыңыз, иншалла Аллахым өзү кечирген болсун. Саламатсызбы? Учурда психологдон сабак алып жаткан учурум. Бул илимдин техникалары аффирмация, медитация, Кудай менен түзмө-түз сүйлөшүү, бул нерселер менин жашоомо, диниме, акыретиме зыян алып келбейби дейт. Психологдордун айткандарынын көбүнүгүндө акыйкат жок, Кээ бир нерселер туура болуусу мүмкүн, бирок бардык нерсеси туура эмес. Азыр бардыгы психолог болуп адамдарды ушинтип акча таап калышты. Эң негизгиси ислам. Бардык нерсе исламда. Кудайды тааныйм десең исламдын ичинен табасың. Таза жүрөм десең исламдан. Өзүңдүн нафсиңди тарбиялайм десең исламдан. Балдарымды тарбиялайм десең исламда. Бирөөгө туура сүйлөнүп үйрөнөм, мамиле кыланын бардыгы исламда бар. Иншалла исламга кайтсаңыз, ошол психологдордун айтканынан көп нерсени табасыз. Бизде бир ушундай бир проблема болду да, мүшкүл болду. Биздин ислам динибиздеги айтылган нерселер изилденбей калып кетти да. Ал эми башка биздин динибизден сырткалары буну күчөтүп, окуп, үйрөнүп, анага практика кылып ошентип өнүктүрүп ишти. Бирок биздин динибизде деле ушул нерселердин бардыгына жооп табылат иншалла. Ассаламу алейкум. Менин суроом төмөнкүчө. Биз жолдошум экөөбүз 2014-жылы турмуш курдук. Азыркы учурда 2 кыз, 1 улуубуз бар. 2019-жылы 3-чү кызым төрөлгөндө жолдошум ойноп кеткен дейт. Аны менен кийин билдим. Ата энесине
энесин да тоготпой, сөзүн укпай, ошол ойношунун тарагын алып жүрөт. Азыркы учурда биз Питердебиз. Ойношу Бишкекте. Бирок дагы эле сүйлөшөт. Мен аябай ойлонуп кыйналдым. Мени кое бер десем кое бербейт. Мага жакшы камкор күйөө болбойт. Эмне кылсам болот? Эми ал ойношун бул жакка чакырмакчы болуп жатат. Ага аябай байланып калган. Кечке ойлонуп башы ооруй берет. Мага канчалаган сөз берип, эч сөзүндө турбайт. Өзүнөн сурасам, аны менен никебиз жок деп айтты дейт. Мүмкүн сизди алдаш үчүн никем жок деп коюшу мүмкүн, никеси бар чыгар, ушинтип жакшы күмөн кылалы. Бирок ошентсе дагы ошондой өткөнкү сабагыбызда дагы айтканбыз. Экинчи аял алган, үчүнчү аял алгандар мындай эркек болгула дегенбиз. Аялдарга зулумдук кылбагыла. Экинчи аялды алсаң, биринчи аялыңа зулумдук кылба, биринчи аялыңа же болбосо экинчи аялыңа зулумдук кылба. Бул аманат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, кимдин эки аялы болуп, экөөнө бирдей мамиле кылбаса, кыяматта бир жагы ооп сүйрөлүп барат дейт. Шал болуп. Кудай сактасын андай нерседен. Ушул нерсеге даярлар. Эми бул шариятыбызда уруксат. Ал эми конституцияда ал башка нерсе. Мен шариатты айтып атам. Ошол шариатка карап Кудай деп алган болсо, ошонун аманатын кошо алгыла. Анын аманаты ал аялга бирдей мамиле кылуу, анын тамагын, жаткан үйүн, кийимин бардыгын камсыздап берүүгө милдеттүү. Антип 2-3 балал болгондон кийин биринчи аялды сыздатуу туура эмес. Экинчи аялды жагып аткан болсо макул, экөөнө бирдей мамиле кылсын. Анан биринчи аялы дагы анчалык кыйналбасын. Жашоо 60-70 жашайбыз, эмнени кызганасыңар? 60-70 жылдык жашоо бар. Анын 40 жылын сен менен өткөргөн, 20 жылдык өмүрү калды онунчу. Хадисте келген боюнча да. Антип кызганып бири-бириңердин ортоңордо душмандык кылуу туура эмес. Анан аны алба деп аны да кыйнабагыла. Ассаламу алейкум Утаз, мен туберкулез менен ооруйм. Суур же карышкырдын этин жесең тезирээк сакаясын деп жатат. Алардын этин жесе болобу? Жооп бергениңиз үчүн Аллах разы болсун дейт. Карышкыр дагы, суур дагы арам. Экөө тең тиши бар, өлүмтүк жегендер. Кээбиктер ошо суурду тамыр жейт экен дейт. Башкалары өлүмтүк чычкандар дагы жейт деп айтат. Мен көп адамдардан сураштырсам, суур міне өлүмтүк дагы жейт экен. Ошо менен ал арам болду. Арам болгондугу бул чочконун арамындай арам эмес. Эгерде бир тажрыйбалуу врачтар мына ушуну жесең айыгасың деген болсо, зарылчылык үчүн уруксат берилиши мүмкүн. Бирок ал анык болсо. Анык болбосо жөн эле адамдардан угуп арам нерсени ооздон салган жакшы эмес. Мен бир кызды билемин, ачык туберкулез болуп ооруп, врачтар чыгарып салган. Эч дары калган эмес. Ошол кыз Меккеге барып 3 ай замзам ичип айыгып кеткен. Мен өз көзүм менен көргөм ошол кызды. Азыр 5 баласы бар деп угам. Ошого андай карышкыр, чочко-почколорду издебей, өзүбүздүн замзам менен, дем салдыруу менен неме кылсаңыздар, иншалла болот. Эгер врач шундан айыгасын десе, шариятыбыз уруксат берет. Ассаламу алейкум Устаз, мен бир кыз менен үйлөнүү максатында сүйлөшүп жатам. Бирок ал кыз салафтардан экен. Ал кыз айтат, ата энем суннит, но я изучаю салафизм дейт. Ошол кызга үйлөнүп алып, салафтан суннитке өткөрө аламбы же күчүм жетпей калабы? Кеңеш бериңиз дейт. Точно күчүң жетпейт. Ал салафтардан, салаф деп сахаба табиимиз, салафитка десеңиз. Салафтар деген бул сахаба, табииндер салафтар дейт. Андан кийинки салафизм агымында жүргөндөр дейт. Эми Чуак устаздын бир айткан сөзү бар. Даватчыны алсын, салафини алсын, тынчыраак жашагыла депчи. Анан жок болбойт десе, үйлөнүп, жакшы сабактарга алып келип, мына Сараксы мечитинде аялдардын сабактары болот, ошол жака алып келип, аларда кээ бир шубхалар бар, күмөндөр бар. Ошо күмөндөрүн чечип,
устаздарга жолуктуруп, устазаларга жолуктуруп маселени чечсе болот. Анан ал салафизм атасы суннит деп. Салафизм деле сунниттердин ичинде. Ал биз эле шия эле сыртта сунниттен. Салафизм сунниттердин ичинде. Катасы көп болсо дагы сунниттердин ичинде. Акыйдада кичине каталары бар, башка маселелери бар. Бул эмне? Диалог менен сүйлөшүп, китеп менен маселе менен чечиле турган нерсе. Анан ал кызды ала турган болсоңуз, өтө жакшы көрүп калсаңыз, ошондой кылып алгандан кийин анан ошондой сабактарга апарып оңдосоңуз болот. Ал үчүн ал сизде турат. Кээ бир кыздарды көргөм, мына бир бияка кетип калганчы. Сиз да салафи болуп кетпеңиз. Салафи болуп кетти деген, капыр болуп кетти деген эмес, болгону ибадаттарына бир аз туура эместик бар, акыйда маселелеринде.